Республикасынын кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин башчысы Талайбек Чолпонкуловдун ишинде чоң мыйзам бузуулар биринин артынан бири чыгып жатса да ал өз кызматын улантууда. Бүгүнкү күндө коррупциялык иштери 8-9 биз билген боюнча 8-9 жылдан бери коррупциялык иштери ашмалтай чыгып жатат. Biz урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке Кыргызстан аялдар коомдук бирикмесинин атынан кайрылып кетет элек. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, сизден суранат элек, ушул кесиптик техникалык билим берүүнүн агенттигинин жетекчиси Чолпонкуловго бир чара көрүп берүү жагыңызды суранат элек. Ушундай коррупционерлер менен көрөшөбүз деп айтылып жатат, но биз көрө албай жатабыз. Биз сизден ушул Чолпонкуловго жумушуна четтетип берүү жагыңызды суранып кетет элек. Кесиптик билим берүү агенттигинин эң башкы негизги донору бул Азия өнүктүрүү банкы экенин баса билдирип кетейин. 2007 жылы аталган банктын 2 долбоору ишке ашырылса, учурда 3-чү долбоор ишке кирди. Биринчи долбоорго $13 миллион бөлүнүп, ал түгүл Азия өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашырылган. Экинчи долбоор биргеликте жүрүп Кыргызстандын өкмөтү $3,5 миллион болсо, Азия өнүктүрүү банкы $19 миллиондун $300,000 карашып, анын 10 миллион грант түрүндө, калганы грант болгондо өзүңүздөр түшүнөсүздөр, без возврата жеңилдетилген шарттагы кредит катары алынган. Демек, аталган каражаттар салык төлөөчүлөрдүн эсебине кайра кайтарылмакчы. Үчүнчү долбоор 2019 жылы башталып, Азия өнүктүрүү банкы грант түрүндө $30 миллион болуп берүүдө. Аталган акчаларга кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчилиги тарабынан трактор, баспаканага керек төлөчү каражаттар жана башка зарыл болгон шаймандар сатылып алынууда. Эң кызыгы, мындан алынган буюмдардын баалары да коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Тесне кычкачтын баасынан ашып, бирок кем калчууда эмес. Мисал үчүн айтып кетсек, лазердик принтер $4,800 алынды деп, базар баасы $700. Бир сыялуу офис машинасы $95,000 алынган, базар баасы $40,000. Компьютердик стол $1,000 алынган, базар баасы $150 дейт турат. Буттар темирден жасалган Кытай отулгучтар $260 алынды делип, базар баасы $30. Мындан тышкары мугалим 1 сааттык эмгек акысы $50,000 төлөнөт делип, бюджеттен $21,175,369 зыян келтирген. Булар бизге маалымат болгондуктан гана укук коргоо органдары тыкыр илик деп аталган тизме бир нече баракка созулуп кетчүдөй. Биз айрымдарын гана көрсөтүп жатабыз. Мындан тышкары агенттик жетекчилигинин кесиптик лицейлердин окуу корпустарында, жайларында тигиз цехтерин, кафе, ресторан, нан жауучу цехтер жана башка бизнес түрлөрүн арендага берип турат. Бирок ошол киреше бурактар кайда кетип атат? Спецшотко түшөбү, түшпөйбү деген чоң ойлор бар. Ошол жерден бир гана мисалды айтып берейин. Разаков көчөсүндө номер 62 окуу жайында, Токтогул көчөсү менен кесилишинде жайгашкан. Номер 3 лицей караштуу жатаканада бир кабатты Соки кофе деген ресторан арендага берип турат. Кассовый чекте көрсөтүлгөндөй, алар кесиптик билим берүү агенттигинин атайын эсебине $119,000 которуп берилет. Аталган имараттын аянты артисттердин эсептөөсүнө ылайык 551 квадрат метрди түзөт. Аталган район Золотой квадратка кирип, ошол арендага берген коммерциялык турак жайлар ресторан үчүн квадратына $1,743 бериши метр квадратына сайтында маалымат болду. Эгерде 551 метр квадратты 1,743-кө көбөйтсөк, анда $960,393 сом чыгууда. Демек, лицейдин имараты рыноктун баасынан 5 эсе арзан берип жатпайбы? Калган акчалар кайда кетип жатат? Экинчиси, Батик Батыр көчөсүндө 122 дарегинде 5-чи кесиптик лицей Андрос деген медициналык борбор бар. Анда 100 метр квадраттан ашык имараты берип, андан айына $20,359 сом атайын эсепке которулуп турат. Аталган райондогу имараттардын квадраты 800 сомдон берилерин ошол эле метр квадрат сайтында маалымат алып, 100 метрин 800кө көбөйтсөңөр 80,000 сом чыгып жатат. Арендага алынып жаткан суммадан 400 болгону шектенүүнү жаратпайбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович,
Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин башчысы Таалай Чолпонкуловдун ишинде ор койгон одоно мыйзам бузуулар биринин артынан бири чыгып жатса да, анын кызматта калып жоопко тартылбай кайдыгер эмес адамдардын нааразычылыгын жаратууда деп өзүңүздөргө берем да. Бул жерде урматтуу Сооронбай Шарипов, чын эле коррупция менен күрөш жүрүп жаткандыгыңыз чын болсо, ушул Чолпонкуловду иштен алып, жегенин кустурса, коомчулуктун ишенимин арзыйт. Жок, андай болбой, кыйгый өтүп кетип, аталган тармакты окутуучулардын ишениминен ажырайт. Эгер кесиптик билим берүүнүн директор Чолпонкулов ишин улантса, анда азыркы бийлик мындай кадрларга муктаж экендиги деп эл сиздерден ишеним арта албастыгын билдиребиз. Мына бул Талабек Аскарбековичтин көптөн бери кылып келаткан турамайсыз иштери бар деп атасыз да, ошо канча жылдан бери сиз ушуну күрөшүп келесиз? Кесиптик билим берүү тармагындагы 8-9 жыл болду. Кесиптик билим берүү тармагындагы коррупция менен биз 9 жылдай болду күрөшүп жүргөнүбүзгө, 2009-дан бери. 2009-дан бери. Буга чейин эмнеге көңүл бурушкан жок биздин күч органдары? Биз барган мезгилде биз Атамбаевдин кудасы болом, колуңардан эмне келет? Келгениңерди жасап алгыла деп айткан. Атамбаевдин кудасы Таалай Чолпонкуловдун жоруктары деле тесттеги иштерден ашпаса кем калчудай тирүү жок. Күч органдары Чолпонкуловдун иштерин тыкыр иликтесе, олчойгон акчалардын сол чөнтөккө солонуп кеткендери чыкчудай. Бийлик Таалайга Молдовановка барып, нарда ойнонго путевка берип эле тим болбостон, жегендерин эселетип бюджетке кустуруш керек. Мына ошондо коррупция менен чыныгы күрөш болгонуна ишенебиз. Эмесе жетекчилик кызматта иштегендердин баары эле камакта 3 жылдай жатып, деген акчалары өзүндө калып жатат. Биринчиси, Таалай Чолпонкулов кесиптик техникалык билим берүү тармагында чак-челекейди чалып, миллиондогон сомдорду чапчыган коррупциялык иштерин тизмектеп берип жатсак дагы, укук коргоо органдары ага келгенде кулагым дүлөй, көзүм сокур деген позицияны карманып жатышкандай. Ал тургай Сооронбай Шариповичтин иниси Асылбек Жээнбеков дагы 2013-жылы кесиптик техникалык билим берүү тармагында чоң коррупция бар деген пикирин билдирген эле. Бирок анын билдирүүсүн окуган Атамбаевдин кудасы Таалай Чолпонкулов кабагым кашым дебестен мыйыгынан күлүп тим болгон дешет. Азыркы бийлик чын эле коррупция менен күрөш жүргүзүп жатканы чын болсо, ушул Чолпонкуловду иштен алып, жегенин кустурса, коомчулуктун ишенимине арзып жок, андай болбой кыйгап өтүп кетсе, аталган тармактагы окутуучулардын ишениминен ажырайт. Экинчиси бул билим берүү министрлигин жетектеп келаткан Кудайбердиева тууралуу болмокчу. Билим берүү тармагы коомдун өсүп өнүгүүсүндөгү эң башкы тамырлардын бири десек аша чапкандык болбос. Тилекке каршы китеп чыгарууда жоопкерчиликсиз мамиле, келечек ээлери, жаштар келечегибиз дейбиз. Бирок ошол жаштардын келечегине өзүнүн жоопкерчиликсиз ишмердүүлүгү менен кыргыз тили, адабияты сабактарын кыскартуу, окуу китептеринде кечирилгис каталар жана башка ушул сыяктуу иштерге балта чаап келаткан Кудайбердиеванын иш-аракеттерине эмнегедир укуктук да, административдик да чара көрүлбөй келатканы баарыбызды өкүндүрөт. Министр болуп келгенден баштап көзгө көрүнөрлүк же оозго алынарлык эмне иш бүтүргөнүн айтуу кыйын. Эгер коомчулуктун сынына кабылып, нааразычылыгын жаратып келген билим берүү министри Кудайбердиева менен кесиптик техникалык билим берүүнүн директору Чолпонкулов иштерин уланта берсе, анда азыркы бийликтин мындай кадрларга муктаждыгы бар турбайбы деп унчукпай калуудан башка аргабыз жок.